бир эле заттын ар кандай түрдө болушу кезигет. Заттар көбүнчө катуу, суюк жана газ абалында болушу мүмкүн. Заттын бардык агрегаттык абалдагы молекулалары айырмаланбайт. Ар түрдүү агрегаттык абалдагы заттардын молекулаларынын айырмачылыгы алардын жайгашуусу жана мүнөзүндө. Газ молекулаларынын ортосундагы аралык өтө чоң. Молекулалар өз ара дээрлик аракеттенишпей, эркин кыймылда болуп, берилген көлөмдү толук ээлешет. Мындай кыймыл мектептеги переменада балдардын кыймылына окшош. Суюк абалдагы заттардын молекулалары, атомдары бири-бири менен өтө жакын жайгашып, алардын өз ара аракеттешүүсү да өтө күчтүү болот. Молекулалар бир орундан экинчи орунга секирет. Ошол себептен суюктар агат, бирок көлөмүн сактайт жана начар кысылат. Мындай кыймылды чак түштөгү, автобустагы элдердин кыймылы менен салыштырса болот. Катуу заттардын молекулалары катуу тартипте ордунактап, бир орунда термелет. Зат катуу абалда белгилүү көлөмдө ээлейт. Бирок заттын молекулалары, атомы, суюк жана катуу абалда ар башка мүнөздөгү кыймылда болуп, алардын физикалык касиеттерин жана түзүлүшүн ар кандай болушун түшүндүрөт. Катуу заттагы кыймылды театрда отурган көрүүчүлөр менен салыштырса болот.